Бұл арада министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров Жашыл Мурас улуттук компаниясынын жана 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу алкагында Кыргызстандагы ар кыл конфессиялардын өкүлдөрү менен көчөт отургузууга катышты. Анда сөз сүйлөгөн Жапаров көчөттөрдү отургузуу бул борбор шаарыбызды жашылдандыруу жана өлкөдөгү ар түрдүү конфессиялардын жана жарандардын биримдигин чыңдоо гана эмес, ошондой эле жаратмандык процесс. Дүйнөдө тынымсыз өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда бизге биримдик жана ынтымак болуп көрбөгөндөй зарылдыгын баса белгилеп өттү. Бүгүн абдан жакшы бир иш мареке болуп аткан экен. Биздин өлкөбүздө өзүбүздүн президентибиз дүйнөдө ар бир киши өзүнөн кийин балдарын мурас кылып калтырат экен. Бирөө дүйнөсүн калтырат экен. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ушу биздин келечекке, биздин балдарыбызга ушу жашыл мурас калтырып кетели деген өзүнүн ой пикирин Глазгога барганда дагы бүт дүйнөлүк лидерлердин астында дагы айтты эле. Анан ошону утурлай биздин өкмөт дагы анан бүгүн сиздердин баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бизде 100дөн ашык этностор бар, 30тан ашык ар кандай агымдар бар. Кудайга ишенүү жагынан баарыңыздар биригип, чогулуп алып, анан мына бүгүн келип ошо жашыл мурасты балдарыбызга таштап кетели, кол кабыш кылайлы деп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык.